Илгери бир падыша жашаган. Ал абдан бай, сарайы алтын, асты күмүш менен кооздолгон. Бирок ошончо байлыгы болсо да, ал эч качан жыргалтап, көңүлү тынч болчу эмес. Ар күнү түнү менен ойлонуп чыкчу. Эмне үчүн менин көңүлүм тынч эмес? Эмне жетпей жатат деп. Бир күнү ал сарайдын жанындагы көчөдө бир кедей дыйканды көрөт. Ал аялы жана балдары менен отуруп, нан жеп, каткырып күлүп жатышыптыр. Падыша таң калып, күзөтчүсүн чакырып, бул кедейге эмне болуптур? Эмне ал менден бактылуу көрүнөт деп. Күзөтчүсү жооп берет: анын эч нерсеси жок, бирок жүрөгү таза. Ал эмгек кылып тапкан нанын ырахат менен жейт деп. Падыша ойлонуп кедейди сарайга чакырат да ага 99 алтын тыйын берет. Бирок атайын 100 эмес, 99 кылып берет. Кедей үйүнө келип алтындарды санаса, 99 экенин көрөт. Ошол күндөн тарта кедейдин жүрөгүнө бирөө жетпей калды деген нафстын оту кирет. Ал мурдагыдай күлбөйт, түнү менен 100-ün толтурам деп санаага батат. Күн өткөн сайын кедейдин тынчтыгы кетет да көңүлү бузулат. Бул тууралуу падышага айтышат. Падыша күлүп: көрдүңбү, мен ага байлык эмес, нафс бердим. Ал эми жүрөккө нафс кирсе, тынчтык кетет деп айтат.